Устаз жақсыпы? Менің сұравым талақ берілбеген ЗАГС кыркылса нике бузулабы? Негизи эле чогуу жашабаса канча айда нике бузулат? Ыктыярың өзүңдө же бошсуң десе да талак түшөбү? Аллахым разы болсун. Аллага шүгүр, баары жакшы, рахмат. ЗАГС кыркылса албетте талак түшөт. Кайра башынан нике кылыш керек болот. Кийинки чогуу жашабы 6 ай чогуу жашабадай 6 жыл, 60 жыл чогуу жашабасаңыз да талак түшпөйт. Качан талак бердим демейинче. Үчүнчү сурооңуз, сиз үч суроону бириктирип коюпсуз да. Боссуң, жоксо ыктыярың өзүңдө десе талак. Ажырашуу ниетинде айткан болсоңуз, талак албетте түшөт. Ошон үчүн мындай терминдерди эмне кылыш керек? Этиятташ керек. Эркек киши өзү чыгып кеткен жакшы, ачууланган. Ошон үчүн хадистерде келет го. Ачууң келсе, дара талак ал дейт. Ага да болбосо отура кал дейт. Ага да болбосо эмне кыл? Жата кал дейт. Мына ислам дини ушунчалык терең эмне кылат? Маани берет. Ошон үчүн Алла Таала Вал Аср сүрөсүндө айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Бири-бирин акыйкатка чакырат жана бири-бирин сабырдуулукка чакырат деп. Али радыйаллаху айткан, ыйман бул дене болсо, ошол дененин башы эмне деген? Бул сабырдуулук. Кандай эле баш жок болсо денеде жашоо жок болгондой, адамда сабырдуулук болбосо ыймандын көркү чыкпайт деп. Ошондуктан адам сабырдуу болгону эмне болот? Өтө жакшы болот. Анан эркекке жарашпайт. Ачууланып барып эле бир нерсени айтып алган эртеси барып жол издей бергендин кереги жок. Аялдар ошондой болот. Кээде катуу сүйүнгөндө же бирдеке ачуу ызаланганда бир нерселерди сүйлөп ала бериши мүмкүн. Аялдардын ошон үчүн ар бир сөзүнө аныктама берип, ага жооп бере бериш шарт эмес. Күлүп жайнап эле эркелетип, жакшы сөз сүйлөп коюңуз. Пайгамбар ошон үчүн айтканда, өмүр бою насаат айтып жүрүп өткүлө. Булар кыйшык кабыргадан жаралган. Бир заматта түзөйм десеңе сынып калат. Ошон үчүн эркелетип, жакшы сөз айтып, мен сага үйлөнгөнүмө абдан ыраазымын. Сага чоң рахмат. Мынакей татынакай балдарды, кыздарды төрөп бергениң үчүн сага чоң рахмат. Чындап эле рахмат да. Бизге эркек бала уул кыздарды төрөп бериш үчүн эмне кылат? 9 ай курсагында көтөрүп, кээ бирөө төрөй албай, кесирип алып, жана операция жолу менен да төрөп берип атат. Ошонун эмгегин кичине баалап коюш керек. Ошончо мактап эшикте чыгып кеткенден кийин эртеден кечке өзү деле үйдө болбойсуз. Кечинде келгенде курсагым ачты келе, чай ичип, чайдан ичип, жакшы сөзүңүздү арнап коюңуз. Кудайым буйруса баары жакшы болот. Жана ошол боюнча Алла Таала Куранда мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хува муъминун фаланухйияннаху хаятан таййиба ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт. Бул Нахл сүрөсүнүн 97 аяты. Эркек болсун, аял болсун, эгерде жарамдуу жакшы иштерди жасай турган болсо, биз ал адамга бул дүйнөдө эле бактылуу өмүр сүргөндү үйрөтүп коебуз дейт. Демек, жарамдуу жакшы иштерди жасай берсек, жаман ишти жасаганга убактыбыз да калбайт экен, ойлонгонго дагы убакыт табылбай калат экен. Мүмкүнчүлүк болбой калат. Жалаң гана жакшы иштерди жасай берсек, ал акыры бар ою жан дүйнөбүзгө отурат экен. Жан дүйнөгө отургандан кийин жалаң жакшы иштер менен алектене беребиз. Керек болсо карап ага жооп бергенмек турсун, ойлонгонго да убакыт калбай калат экен да ошо жаман нерселерге. Ошондуктан жакшы иштер менен, жарамдуу иштер менен алектенели дагы. Анан кыямат күнү карабайсызбы? Бул ушунча мал беребиз, ошо кичинекей мал болсо ошондо да береке болот. Анан эч качан бул дүйнөдө эле эмес, ахиретте дагы биз ага сонун бир бактылуулук, бир чоң ийгиликтерди жеткиребиз. Мунун мээнети эч качан мындай бааланбай калбайт, сөзсүз түрдө бааланат деген. Демек, дайыма жарамдуу, элге бир пайдалуу иштер менен алектенип жүрө берген эркек аял бала чакасын келип көргөнгө да зар болот экен. Ошон үчүн аял кишилер жолдошторуңарды мактап, капа кылбай, жадырап, жайнап, Алла Таала канча рызык берсе, ошону таап кел. Эгер эч кандай болбой калса дагы капа болбой, эмне мүмкүнчүлүк өзүңдүн аман келгениң ошол өзү бир чоң рызкы деп эмне кылыш керек? Аялдар тозуп алыш керек эркектерин. Кыргызда да сонун сөз бар. Бакырчак төөнүн баары жакшы деп. Кайсы үйдө эркек киши бар болсо, ал үйгө ар ким арам көз караш менен, жаман көз караш менен карай албайт. Эмне үчүн? Жаманда болсун ал үйдүн кожоюну бар. Ошондуктан
Эркек кишини кадырлаган аял кишилер сөзсүз түрдө бала чакасынан сый көрөт.